Кыргызстандыктар эртең 27 май Курманайт майрамын белгилейт. Бул күнү Курманайттын майрамына майрамдык намаз окулат. Борбор кала Бишкек шаарында айт намаз эски аянтта окулат. Ал эми Манас шаарында быйыл жаңы азаттык аянтында окулуп, майрамдык иш-чаралардын баары ушул жайда өтөт. Бүгүн Арапа күнү, эртең айт Кудай кааласа, бул мусулмандардын көптөн көп күткөн, Алла Тааладан берилген чоң бир белеги. Ал эми ажыларыбыз бүгүн Арафат өрөөнүндө турат. Эртең алар үчүн дагы айт Кудай кааласа. Эртең Алла Тааланын амири менен биз кайрадан айт намазды жалпы жамаат менен азаттык аянтта окуй турган болуп чечилди. Эртең менен саат 6-дан баштап башталат Кудай кааласа. Өзгөчө бөлүгү саат 7-ден 7:30 чейин, ал эми саат 7-ден 30 мүнөт өткөндө айт намазынын окулушу, намаз башталат. Курманайт мусулмандардын ыйык майрамы. Бул күнү шарты туура келген мусулмандар Аллахтын ыраазычылыгы үчүн курмандык чалып, анын этин муктаждарга, туугандарга жана кошуналарга таратышат. Айттын алдындагы Арапа күнү орозо кармоо, сооптуу деп эсептелет. Майрамда адамдар бирин-бири зыярат кылып, куттук айтып, Куран окуп, кечирим сурашат. Курманайттын негизги мааниси ынтымак, кайрымдуулук жана боорукерлик. Алла Таалам ар бир инсанга мына ушул айттын күнү менен жүзүн жарык, жүрөгүн ыйман нуруна толтурсун деп айтмакчымын. Рамазан айынын фазилаты менен жүрөктөгү кыжалачылыктарды, кандайдыр бир адамдарда мусибаттар болгон болсо, кандай кыйынчылыктар болгон болсо, бири-бирине болгон таарыныч, гыйбат, ушак, жалган сөздөрдүн бардыгын Аллахым көтөрүп, жүрөгүн ыйман нуру менен толтурган болсун. Ар бир инсандын кылып жаткан ишинде береке, үй бүлөсүндө тынччылык, эң негизгиси адам катары бири-бирибизди урматтап сыйлоо жана түшүнүү менен бул дүйнөдө Алла Тааланын сүйгөн пендеси, пайгамбарыбыздын сыймыктанган үммөтү болуп татыктуу жашашты ар бир инсанга насип кылган болсун. Урматтуу момун мусулмандар, баарыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Канчалаган инсандар курбандыктарды чалууга даярданып турушат. Алла Таалам баарыңыздардын чалган курбандыгыңыздарды өз дергейинде кабыл кылсын. Ааламыбыз тынч болсун, мамлекетибиз аман болсун. Ар бир үй бүлөгө Алла Тааланын рахмат нурлары жай берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейле кетсек, эртең Кыргызстанда расмий эс алуу күнү болуп эсептелет. Ал эми бул күндөрү милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүшөт. Мындай чара жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо, ошондой эле укук бузуулардын жана кылмыштарды алдын алуу максатында көрүлүп келет. Эртең 27 май Курбан айт майрамдык иш-чарасына карата Жалал Абад облусу боюнча жалпы 1000ге жакын кызматкерлер коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча иш алып барышат. Андан тышкары 600дөн ашуун элдик кошун тартылган. Бүгүнкү күндө кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Маалыматка ылайык, республика боюнча коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 10 000ден ашуун милиция кызматкери тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук тартипти сактоого жана шектөө жагдайлар тууралуу өз убагында кабарлоого чакырууда. Автоунааңыздарды белгиленген гана тартипте токтотуп, жарандарга тоскоолдук жаратпаңыздар. Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Айтыңыздар маалик болсун. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.